Кутмантаң, урматтуу УТРК телеканалынын көрөрмандары, адатка айлангандай эле ар жуманын 5-күндөрү сиздер үчүн ден соолукка багытталган 2 сааттык биздин программабыз старт алмакчы. Бүгүн календарда 5-июль, эмне күн десеңиздер, жалпы дүйнө жүзүндөгү эмгекти сүйгөн адамдардын өзүнчө бир аларга гана тийиштүү майрамынын бири экен. Андан тышкары барыңыздар жакшы билгендей эле 1-2 күндөн тактап айтканда 7-июль Кыргызстандагы жалпы биздин Ала тоонун аймактарындагы ушу дарыгерлердин ак калачан адистердин дагы кесиптик майрамы. Демек, бүгүнкү биздин 2 сааттык бул программада Таңкы лайф программабызда жалпы биздин дарыгерлерге арналган куттуктоолор дагы болмокчу. Ал эми алдыда сиздерди нейрохирургия жана остеопатия боюнча кызыктуу маектер күтмөкчү. Анда убактыбызды текке кетирбей биз өз ишибизди баштамакчыбыз. Ал эми студияда сиздер менен туура 120 минута мен Мурат Жолокеев болмокчумун. Эфирде Таңкы лайф. Ал эми бүгүнкү биздин программанын биринчи кесипкөй дарыгер агабыз, коногубуз кайсы темада сүйлөшөбүз десеңиздер, анда нейрохирургия, нейро оорулары боюнча сөз козгомокчубуз. Анда уруксат берсеңиздер, сиздерди коногум менен тааныштырып өтсөм. Каримов Жеңишбек Маликович, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери жана ошондой эле доцент, көрүнүктүү биздин ак калачан дарыгер агаларыбыздын бири. Саламатсызбы, Кутман? Саламатсызбы. Жакшы жетип алдыңыз. Жакшы жетип алдык, рахмат. Сөзүбүздү айтып өткөндөй эле, Кудай буйруса 2 күндөн кийин 7-июль жалпы сиздердин ак калачан адистердин кесиптик майрамы. Ошол себептен биздин телеканалдын атынан жана жалпы кыргызстандыктардын атынан сизди сиздин жамаатты ушул майрам менен куттуктап кетмекчибиз. Эң башкысы ден соолук каалайбыз. Рахмат. Келиңиз, анда телекөрүүчүлөргө жалпылап бир аннотация берип кетсек, бул негизи сиз аркалаган кесип тууралуу кайсыл багытта жана кандай илдеттерди айыктырасыздар? Мен кесиби боюнча врач нейрохирургмун. Биз болсо ушул баш мээ ооруларын, жүлүм мээ ооруларды, омуртканын сынгандарын, бас сөөктүн сынгандарын жана ушул нерв тамырлар бар жердеги ооруларды, грыжа диска деп коет, ошол ооруларды операция түрү менен жасаган врач катары эмгектенемин. Жеңиш Маликович, негизи эле ошо нейрохирург болуш кыйынбы? Баары эле иштей албаса керек, бул кесипти аркалай албаса керек. Нейрохирургия өтө оор жумуш. Биринчиден эми мээ менен иштейсиң, экинчиден буга өтө билим, жогорку жоопкерчилик талап кылынат. Кесип өтө оор. Бул кесип, бул хирургиянын элитасы деп коет өзү, нейрохирургиянычы. Нейрохирург болуш үчүн азыркы убакта 4 мед академияны бүтүп, андан кийин 4 жыл окушат. Андан кийин нейрохирург болушат. Дүйнөлүк статистика боюнча 20-25 адам нейрохирургияны окуса, нейрохирург болом деп. Ошонун ичинен жакшы нейрохирург бирөөсү, экөөсү гана чыгат. Себеби? Жумуш оор, татаал, жогорку күндүгө ушу билимди талап кылат, тажрыйбаны талап кылган оор, татаал жумуш. Хирургиянын бир бөлүмү ушул нейрохирургия. Бүгүнкү күндө ошо мен себеби келиңиз, майрамдык маанайдагы ошо эфир кылгым келип атат да, илдеттеринен баштабай да, ошо биздин Кыргызстанда өзүңүз окуткан студенттердин арасында ошо сизге окшоп, Металип Мамытовичке окшоп, мен дагы баягы элдердин саламаттыгын сактап, коргойм деген далалат кылган студенттерибиз көбөйүп атабы, саны барбы? Ооба, көбөйүп атат. Биздин эми нейрохирургиянын атасы деп Кыргызстанда академик Кыргыз эл баатыры Металип Мамытович. Металип Мамытовичтар ушул баштаган кезде мен деле ушул 1994-жылы нейрохирургияга келгенде нейрохирургдардын саны аз болчу. Бир 25
20-25 нейрохирург Кыргызстан боюнча болчу. Азыркы күндө нейрохирургдардын саны 100дөн ашты. Нейрохирургия бөлүмдөрү областтарда ачылып, аймактарда иштеп атат. Нейрохирургияда билим өрчүдү көптөгөн нейрохирургдар ушул билимдерди жактап, илимий даражалары көтөрүлдү. Нейрохирургия бүгүнкү күндө өсүп атат. Ушул биздин нейрохирургический центрде основном ушул улуттук госпиталда базироваться этилет, улуттук госпиталда жайланышып, нейрохирургия боюнча 4 бөлүм иштейт. Биздин Кыргызстан боюнча ошо жетекчибиз Миталит Момунчу өзү бүт ушул основном айтканда ушу Миталит Момунчтун астында өскөн бүт нейрохирургдар. Азыркы мезгилде мен дагы көп жылдан бери студенттерге сабак берем, врачтарга сабак берем. Акыркы жылдары биздин студенттердин билими, жоопкерчилиги билимге болгон өтө өстү. Эң сонун. Өтө өстү. Азыр мурдакыдай эмес жаштар аябай жакшы окуй баштады. Жаштар ушул башынан эле билишет, каякка барышты, ким болорун уже билип, ошол тарапка ыктап, билимдери мына азыркы немеге байланыштуу, технологияга байланыштуу чет элдиктер менен, чет элдеги медицина тармактары менен байланыштарды, тилдерди үйрөнүшүп, ушунда чыгып, Россияга, Турцияга, Америкага чейин барышып, ушул илимий иштерге катышып, конференцияларга катышып, азыркы студенттер аябай эң сонун жакшы немеси. Билимге умтулуп атышыптыр да. Кандай киши нейрохирург боло алат анда? Себеби мүнөзгө дагы таасир этсе керек бул кесип. Мен эми өзүм атыман айтпай, академик Миталит Момунчтун атынан айтып коеюн. Нейрохирург болуш үчүн Миталит Момунч айтып коет, адам өзү таза болуш керек. Ою таза болуш керек. Чындыкка, ушул жакшылыкка жакын адам болуш керек деп айтат. Тынбай алектенип, эмгектенип, анан ушул адамды, оорукчан адамды, маселен бизге оорукчан адамдар келет да, ошол оорукчан адамдарды сүйүп, ушул жакын мамиледе, жакшы мамиледе, күлүп туруп гана дарылаш керек деп ушул айткандары ушул дайым айтып жүрөт да Миталит Момунч. Ошого мен кошуламын. Агай, бизге суроолор Жеңиш Маликович келип баштады. Мүмкүн болсо телекөрүүчүлөрдү мен окуп берип койсом, сиз жооп берип койсоңуз. 673 менен бүткөн абонент жазыптыр. Кутман таң, саламатсыздарбы? Мен 19 жаштамын. Бишкектеги мед колледжди бүттүм. Андан кийин сиздер айтып аткан нейрохирург болгум келет. Кайсыл университеттерге тапшырсам болот? Кандай экзамендер, ошол боюнча айтып коесузбу? Рахмат дейт. Эми биринчиден ал боюнча ОРТ тапшырыш керек да. Колледжде окуган бала экен, ОРТсы болгондон кийин анан ушул эң эле башкысы эми Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы алат. Бул жактан КырСУда бар, медфакультет. Кыргыз Орус Славян университети. Орус Славян университети, Ош университетинде медфакультети бар. Анан азыр эми дагы башка университеттерде кээ бир факультеттер ачылат. Анан жеке менчик факультеттер бар медицина. Ошол жака баягы мамлекеттик тестти тапшырып, өтө турган баллы туура келсе, өтүп окуса болот. Анан окугандан кийин ушу 6 жыл окуйт. 6 жыл окугандан кийин азыр болсо ушу ВОП деп койгон. 1 жыл интернатура түшөт. Врач общий практика дегенгечи. Ал интернатурасын өткөндөн кийин 1 жыл. Андан кийин бизге ушул өзүбүздүн кафедраларга ординатурага тапшырса болот. Нейрохирургия боюнча. Нейрохирургия боюнча ошондо 3 жылдык ординатура болот. 3 жылдык ординатурасын окуп, бүтүп, анан ишке нейрохирург болуп
келет да. Демек 673 менен бүткөн абонент, сиз берген суроого толук жооп алдыңыз деп эсептейм. Кудай буюрса аман эсен өзүңүздүн азыркы окуп жаткан мед колледжди аяктагандан кийин жалпы республикалык тестирлөөгө тапшырып, андан кийин агай айткан Кыргызстандагы өзүңүздүн шартыңызга, жашаган жериңизге ыңгайлуу жогорку медициналык окуу жайга тапшырсаңыз болот экен. Дагы суроо келип түшүптүр. 347 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Нейрохирург агайга суроо берейин дегем. Менин апамдын башында грыжа, шишка бар деп аныкталган, бирок биз Ошто көргөзүлгөн томографияга түшкөнбүз. Сиздерге кантип кайрылсак болот жана сөзсүз түрдө операция кылдыргыла деп атат. Операция жолу менен эле бүтөбү, рахмат дейт. Биринчиден Ошто 2 бөлүм бар. Шаардык ооруканада, областтык ооруканада нейрохирургия бөлүмдөрү бар. Ал жакта нейрохирургтар көрсө, томография жасап туруп, диагнозду койсо, чечим чыгарса, операция кылып. Значит, ал боюнча ошол операция жолу менен болчу оору экен. Бизге кайрыла турган болсо, улуттук госпиталдабыз. Улуттук госпиталда ошол 4 нейрохирургия бөлүмү бар. Мен основном кафедра башчысымын. Экинчи нейрохирургиянын бөлүмүндө иштейм да. Ошол жака келсе, биз жардам беребиз. Сөзсүз түрдө өзлөрүнүн томографияда түшкөн кагаздарын, сүрөттөрүн ала келиш керек. Бүт барынча ала келсе, анан дагы кошумча изилдейбиз, изилдебейбиз, ошону карап туруп чечебиз. 151 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Мен мындан 4 ай мурун апамды көтөрөм деп атып, аркамды оорутуп алган экен. Аркамды оорутуп алгам, ошол себептен грыжа пайда болгон дейт. Өзүм 43 жаштамын, 2 баланын энесимин. Снимок кылдырдык, смещение деп айтышкан. Эмне кылсам болот? Каяка кайрылып дарылансам болот деген суроо экен да. Бизге келсин, бизге келгенден кийин ал ошол сүрөттөрдү көрүп туруп, эмнеси жылып кетти? Омурткасы жылдыбы, же омуртканын эки омуртканын ортосундагы кемирчек жылып, грыжа болуп чыгып, ошол нерв тамырларды басып калды, аларды билебиз. Билип туруп, операция түрүндө же жөн дарылайбызбы, аны келгенден кийин чечебиз. Жөн дарыласа дагы болот, операция кылса дагы болот. Но операция кылыш үчүн бул показания деп коет, көрсөтмө керек да. Бул деген операцияга бир көрүп туруп эле, сүрөттөн көрүп туруп эле грыжа бар экен деп эле баарына жасай бербейбиз. Ал үчүн биринчиден оору, чыдатпаган оору, жашоо шартына ушундай жолтоо кылып аткан оору, экинчиден ошол сүрөттөрдө грыжа бар, үчүнчүдөн неврологический дефицит деп коет, неврологический симптоматика деп коет, алар болуш керек. Төртүнчүдөн бул ушул дарыланып көрдү, айыкпады, бир жолу дарыланды, 2 жолу дарыланды, айыкпай, ошол эле оору күчөп же ошол эле ойдон кала берсе, анда операция түрүндө дарылайбыз. Но келгенден кийин көрүп туруп чечиш керек. Негизи эле акыркы мезгилде кандайдыр бир статистика сиздер тараптан бир мониторинг жүргүзүлүп келеби? Кайсыл илдеттерге кабылгандар көбүрөөк кайрылып атат сиздерге? Негизи эле сан өсүп атабы же азайып атабы деген суроо да. Сан өсүп атат. Сан өсүп атат. Бүт эле илдеттер боюнча сан өсүп атат. Биринчиден баш мээдеги шишик боюнча, инсульт боюнча сан өсүп атат. Сан өскөнү бул көбүнчө диагностический аппараттардын көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Элдер ошолго өзүнүн ыктыяры менен барып тартылып, кичине эле баш ооруганда же врачтар жөнөткөндүгүнө байланыштуу сан өсүп атат. Анын үстүнө турмуш тиричиликтин дагы бир же табигаттын дагы бир өзүнүн кээ бир залакалары болушу мүмкүн. Омуртка боюнча, грыжа боюнча дагы сан өсүп атат. Себеп дегенде көпчүлүгү бизде эми Кыргызстан айыл чарба болгондуктан көпчүлүгү ушу оор жумуштар менен иштешет. Өздөрүн аябайт, режим, баягындай немелерге карабай оор жүк көтөрүшүп, турмуш тиричиликтин айынан ошондой оорулар дагы көп.
жашай негизи эле көп илдеттер жашарып атат деп айтып келишет да адистер. Ошол сиздер тараптын тармакта кандай болуп атат? Жашаргандары да бар. Оорулар. Оорулардын жашаргандары бар. Но ал деген эми общий мындай генетический же бир наследственный порядкада деле эмес, эми дагы бир жолу айтып атам, ошол изилдөөлөр дагы анан эрте кээ бир мына грыжа диска деп көп омуртка оорулары менен көп кайрылып аткан себептеринен жаш чагынан көп жумуштарга, оор жумуштарга дагы аралашкандыктан болуп атат. Анан дагы ушул биздин баягы жашоо тиричиликке байланыштуу да, экен да. общая цивилизация, урбанизация деген нерселер күчөп атпайбы? Мына машина көп дегендей, уже заводдор ачылып дегендей, табигаттын дагы бир немеси бузулгандай, ошолор дагы таасир этет. Ааламдашуунда таасири бар экен да. Негизи ушул баш шишиктин пайда болушу эмнеден башталат да, анын себептери эмнеде? Баш шишиктин пайда болушунун себептери көп. Себептери бул тукум куучулуктан дагы болот, генетическийден болот, радиация деп коет, травмадан дагы болот, вирустан дагы болот, көп. Бирок ушул адамда, түшкөн адамда, оорукчан адам ушундан деп байланыштыра албайбыз биз. Аны билүү кыйын. Аны дүйнө жүзү боюнча деле биле алышпайт. Ушул ооруда, ушул себептен ушул чыкты депчи. Байланыштырып мындай божомолдоп байланыштыра алабыз. Допустим, оорукчан түшөт дагы айтат, мен бир 5-10 жыл мурда травма алганмын дейт. Же болбосо мен бир тукумумда болгон экен деп ошондой бир общий теориялар менен эле байланыштырабыз, бирок жеке адамдын ушуга деп так айта албайбыз. Негизи баягы ушу баш шишиктер пайда болгондо көпчүлүккө эл баягы негизи эле адам заты болгондон кийин ар бир жаран, ар бир адам бир илдетке калса жаман жагын көбүрөөк ойлойт экен да. Эми ушул себептен баш шишик деп конкрет турда айтып аткандан кийин анын деле баягы айыктырса болот, операция жолдору менен жашаса болот деп баягы стимул берсек болот да. Бул деген эми мында орусча айтканда приговор эмес. Бизде нейрохирургический клиникада күнүнө ошол баш шишиктер боюнча операциялар болуп турат. Андан кийин жашагандар көп. Мына кече күнү жасадык. Бир атага Баткен тараптан келишкен, чоң шишик алдык. Ал кишилер менингиома деп коет. Доброкачественный опухоль өзү по природе, по гистогенезу деп. Ал киши 2018 жылы операция болуп кеткен бизден. 2018 жылы операция болуп кетип, мына дагы келишти. Продолжен рост деп коет, кайра өскөн. Өстү. Кайра өсөт. Кээ бир учурларда биз өзүбүз ошол оорукчанды жашасын деп, же болбосо грубый инвалид болуп калбасын деп, мында осознанно таштап кетебиз да, кээ бир шишиктерди же ала албай калган себептен чоң кан тамырларга, нерв тамырларга же мээнин өзөгүнө татаал мындай жерлерине өсүп калат да. Өтө борборлорго өсүп калган убактарда ала албай калган учурлар дагы болот. Ошолор кайра өсүп же бир клетка түрүндө калып кетсе дагы кийин акырындап өсүп, ушундай продолжен рост деп коет, ошентип жашап жүрүп. 10 жылдан кийин келгендер бар. Мына келип турушат бизге 20-жылы операция болдук деп келди, 10-жылы операция болдук деп келди. Мына башым ооруп атат. Биз операция кылгандан кайра бизге келишет, баш ооруса эле бизге келишет да. А биз кайра текшеребиз. Көпчүлүк жашап жүрөт. Эми бар оорунун мээнин шишиктеринен эң бир бул оорулору глиальный опухоль деп коет. Булар злокачественный опухольдор. Ошо ал опухольдорго биз допустим глиобластома, анапластическая астроцистома деп коет, по грейду депчи, 3-4 степень деп. Аларды операция кылгандан кийин биз химиотерапияга, нурга жөнөтөбүз. Андан кийин аларга ушул выживаемость деп коет, жашоо узактыгы 1 жыл, 1,5 жыл эле араң берилет.
ошол убактарда текшерип турабыз. Алардын өмүрүнө оорураак болот бул злокачественный опухолдор. Негизи ушул биз айтып аткан илдеттерден алысыраак, сагыраак болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Анан кантип жашаш керек? Эми баягы Сырлары барбы деген суроо да. Эми көп деле сыр ал жерде эмне боюнча эми ушул режим өтө баягыдай экстремальный случайларга түшпөй, вредный привычкаларды колдонбой, анан жакшы ойлоп, жакшы жашаганга, Позитивдүү жашаш керек экен. позитивдүү жашаганга аракет кылыш керек. Эмне көбүнчө ой менен алектенет дегендей кыймыл аракети менен адам. Ушул эле мынакей азыр биз 21-кылымда өзүңүз айтып аткандай эле ааламда ушу мезгилинде жашап атабыз да. Баарыбызда колубузда телефонда жана ушундай гаджеттер да. Ушунда зыяны тийбейби кандайдыр биздин өзгөчө ушул баш органдарыбызга да? Бул боюнча илимий иштер бар. Көп илимий иштер. Көбүнчө ушул биринчи ушул телефондор чыккан эле Европа жакта илимий иштер бар. Ал жактарда ошол илимий иштер боюнча окуганда какой-то процент шунун дагы зыяны бар. Но толук моундай айтуу тоже кыйын. Ушул боюнча мына допустим 10%, 15% шундай болот деген эме жок. Телекөрүүчүлөрдөн келиптир. 703 менен бүткөн абонент жазыптыр. Ассалам алейкум. Мен 4 жыл мурун авария болгом, ошол себептен грыжа пайда болгон. Ооруч эмес, акыркы мезгилдери көп ооруп баштады. 3 мм-ден 4 мм-ге чейин да бир жеримде пайда болуптур. Операция кылгыла деп атат, бирок мен коркуп атам. Эмне деп сиз совет бересиз, эмне деп кеңеш бересиз дейт. Эми биринчиден тартып көрсө 3-4 мм бул кайсы отделде? Бел жактабы, көкүрөк жактабы, же моюн жактабы, ошого жараша болот. Анан бул миллиметр дегенде эле туура түшүнүк эмес. Допустим, кичинекей адамга 3-4 мм да чоң болушу мүмкүн. Бул деген баягы жүлүн турган омуртканын каналына байланыштуу болот. Допустим, чоң кишиге 3-4 мм бул канал чоң да. Канал чоңдугуна байланыштуу 3-4 мм бул кичине болот. Андан чыккан жеринен нерв тамырга канчалык, допустим, фораминальная грыжа диска дегендер бар. Фораминальная грыжа диска. Нерв тамыр өтө тар жерден чыгып кетип аткан жерден чыкса, ал нерв тамырга непосредственно тийип, кысып, оору күчтүүрөөк болот. А если орторок жеринен чыкса, 3-4 мм, 5 мм, 6 мм чоң кишилерде жүрө берет. Аны ошол айтып атам, с учетом того, чтобы компьютерный томографиясын көрүп туруп, же магнитный томографиясын, анан болевой синдромду көрүп, нерв тамырга канчалык ошол залакасын тийип атат, ошого жараша операция же операция эмес чечүү керек да. 787 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Жакшы теманы айтып атасыздар. Менин апам 64-тө. Башы көп ооруйт, томографияга сала элекпиз. Шакый деп айтып калып атышат. Эмне кылсак болот дейт. Рахмат. Бир текшертип коюш керек. Томографияга салып коюш керек. Эми томографиянын жарасы эле 3000 сомго чейинки акча. Бирок көп нерсени билип, ошого жараша дарыланып неме кылыш керек. Негизи шакый дагы бул эми бул шакый деген эмне деген оору? Мигрен. Түшүнүктүү. Бул дагы мындай айтканда дежурный диагноз да көпчүлүгүндө. Шакый экенсиң. Биз баягы Кыргызда ата-бабабыздан келаткан сөздө баш ооруса эле шакый экенсиң деп. Шакый экенсиң дегенде эми көпчүлүк врачтар да мигрен подобные боли деп коет. Ошону менен жүрө бергендер дагы болот. Но аны дагы билүү керек. Көбүнчө оорулар дагы ошол шейный остеохондроз деп коет. Моюн тараптан дагы көп баш оорулар дагы чыгат да.
Демек, негизи эле ар бир оорунун алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө дарыгерлер сиздерге кайрылып, тийиштүү ушул баягы өзүбүз айтып аткан томография жана башка бир керектүү нерселерден өтүп коюш керек. Ооба, дарыгерлерге барыш керек, дарыгерлер айтат, аны кылыш керек, муну кылыш керек деп. Но баарын эле повсеместный томография деле показаниясына жараша да, көрсөтмөсүнө, ошо оорусуна жараша. 597 менен бүткөн абонент жазып турсуз, саламатсыздарбы? Врачтын номери ушул деп жок. Биз Жеңиш Маликовичтин телефон номерин жазган жокпуз. Бул биздин телеканалдын WhatsApp номери. Бул WhatsApp номерге өзүңүздүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыз, ана мен Жеңиш Маликовичке аны окуп берип, жооп алганга аракет кылабыз. Дагы бир жолу эскертип кетейин, урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин WhatsApp номерге чалууга болбойт. Эгер байланышам десеңиздер, түз эфирге 67 01 91 сандарына чалсаңыз болот. Дагы суроо келип түшүптүр. 011 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Урматтуу Жеңиш Маликович, сизге ишиңизге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм сизге жана сиздин отделенияга. Мен мындан 4 жыл мурун барып ковидтен кийин барып мен дарыланып кеткенмин. Сиздерге ыраазычылык, терең ыраазычылык билдирем, кесиптик майрамыңыздар менен деп жазыптыр. 011 менен бүткөн абонент. 584 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин балам 6 жашта. Спорт менен машыгат. Акыркы күндөрү аркасы ооруп, шишик пайда болгондой болду. Томографияга барсак, бирок ал жерден эч нерсе көргөзгөн жок. Эмне деген диагноз же болсо кандай оору экенин билбей атабыз. Кеңеш бере аласызбы? Кантип сизге кайрылсак болот? Чоң рахмат дейт. Келсин, улуттук госпиталь нейрохирургия 2-бөлүмгө келсе, ошол жерде кафедра бар. Менин кабинетимди көрсөтүшөт, келсин. Эми 6 жаштагы баланын эми ошол баягы чрезмерный физический нагрузканы берип койгонго да эми. Ошодон тарамыштар чоюлуп калышы мүмкүн. Тарамыш чоюлган же омуртка позвоночный столб деп коет, анда бир кыйшайып же бир неме болгон, сколиоз, кифоз дегендер болот. Ошону келсе көрүп туруп жардам беребиз. 357 менен бүткөн абонент жазыптыр. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, обязательно грыжу надо оперировать или неоперационным путем можно решить этот вопрос? Спасибо, дейт. Здравствуйте, но не обязательно оперировать, надо еще раз верифицировать вот это показания к операции есть или нет. Это только по снимкам, по неврологической симптоматике и по болевому синдрому. Биз баягы телегөрсүнө суроо келиптир, окуп коюп андан өзүмдүкүн берейин. 626 менен бүткөн абоненттер. Менин башым ооруп, менин башым үшүп жатат. Азыркы учурда тумак кийип жатам. Регек деген аппаратка түшсөм кан айлануу начар дептир. Эмне кылсам болот? Рахмат дейт. Ал боюнча рекке түшүптүр. Бул шейный жана башка кан тамырларды текшериптир, көрүптүр. Келсин, эсли дагы изилдөө ыкмаларын күчөтөбүз десек, бул ангиография, МРТ ангиография бар, КТ ангиография бар, ошолор менен көрүш керек. Канчалык ошол кан тамырларга байланышкан оорубу же башка оорубу? Буну көрүш керек. Демек сизге кайрылса болот экен. Кайрылсын. Анан урматтуу 626 менен бүткөн абонент, жакшы болуп сакайып кеттиңиз. Убактыңыз болгондо Жеңиш Маликовичтин бөлүмүнө кайрылсаңыздар, ошол жерден кененирээк тартылган сүрөттөрдү көрүп, ошого жараша андан кийинки баягы дарылоо ыкмаларын айтмакчы да. Негизи биз айтып атпайлыкпы ушу томография жана башка баягы сүрөттөрдүн аркасы менен дарылоо ыкмалары жеңилдеди деп. Сиз адис катары ушул жүрүн оорулары ооруганда же болсо баш оорулары ооруганда кайсыл ушул багыттагы аппараттарга түшүүнү биздин телекөрүүчүлөргө айтып кетмексиз? Эми биринчиден бул допустим череп, бас сөөктүн ичинде мээ бар, кан тамыр бар, анан лик бар, мээнин суусу бар.
ошого байланышкан оорулар болот. Ошого байланышкан ооруга жараша аппараттарга жөнөтөбүз да. Биринчи топический диагностика деп коет. Өзүбүз көрөбүз. Өзүбүз көрүп туруп, же болбосо ошо жүлүнгө байланышкан, же омурткага байланышкан, сөөккө, омурткага байланышкан болсо компьютерный КТ деп коет, компьютерный томографияга жүргүзөбүз. Ал сөөктү жакшы көрөт. Мээге байланышкан болсо, жүлүн мээ же баш мээге байланышкан болсо, МРТ деп коет. Андан түрлөрү бар. Анан кан тамырга байланыштуу болсо, аневризма деп атабыз, инсульт деп атабыз, АВМ деп коебуз, кан тамыр оорулары, мээнин кан тамыр оорулары, ушул өмүргө коркунуч алып келчүлөр, жарылып кетсе кан коюп инсульт болуп жатып калышып атпайбы? Грубый инвалид болуп, же болбосо жаман болуп өтүп кетишип, бул жаш азыр ошол жашарып трудоспособный возрастта көбү инсульт болуп, инвалид болуп жатып калып атпайбы? Ал боюнча боло турган болсо, биз ошол эле кан тамыр изилдөөчү аппараттарга жөнөтөбүз. Ошондуктан ошондой аппараттардын баардыгы Кыргызстанда тактап айтканда ушу мисалы Бишкек шаарында барбы? Бар. Сапаттары кандай? Сапаттары жакшы, бар. Толук кандуу, биз ошону диагноз кыла ала турган аппараттар бар. Эми кээ бир аппараттар бар өтө кымбат, өтө современный дегендер, допустим, ПЭТ деген позиционный эмиссионный томограф дегендер, алар жок бизде Кыргызстанда. Калган аппараттар бар. Өкмөт дагы кое баштады. Биздин эле улуттук госпиталда МРТ, КТ дегендерди ушу коюп койгон. Иштеп атат жакшы. Адистер толук кандуу, баары бар ошол боюнча. Маликович, сиздин 597 менен бүткөн, 626 менен бүткөн абоненттер ушу дарегиңизди жана мүмкүн болсо дарыгерден телефонун берип коесуздарбы деп суранып атат. Балким бөлүмүңүздүн телефонун бересизби, өзүңүздүн жайгашкан жерди телекөрүүчүлөргө айтып коесуздар, бир-эки телефон жазыптыр да. Мен врач нейрохирург катары 94-жылдан бери иштеймин. Андан сырткары дагы биз сабак берип, кафедра иштери менен алектенебиз. Азыркы учурда кафедра башчысымын, неврология, нейрохирургия боюнча. Телефонум 0773 99 77 97. Көбүнчө саат 2-3ке чейин операция болуп калса, түнү күнү дегендей нейрохирургия 2 бөлүмүнүн астында биздин кафедра жайланышкан. Ошол кафедрада кабинетим бар, ошол жакта отурам. Анан операциядан бошоп калган учурларда көбүнчө саат 2-3ке чейин бүтүрүп, андан кийин институттун иштери менен институтта отурабыз. Ошондо иштейм. Өзүңүздүн убактыңыз деле жок экен да. 20-24-7 иштейт экенсиздер да. Эми чынын бүт эле айтканда врачтар ушундай да. Врачтар эми бул кесип ушундай. Бул кесиптин шарттарына көнүп калганбыз. Телефонубуз өчпөйт 24 саат боюнча. 24/7 дегендей, түнү саат 3-тө дан, түнкү таңатарда 5-те дан звоноктор келе берет. Оорукчан адам кыйналып атканда, өмүрүнө коркунуч келип атканда биз көнүп калганбыз. Түнү күнү ошол байланыштабыз, түнү күнү жардамга чыга беребиз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир нече дагы жазып атасыздар. Биздин Жеңиш Маликовичтин иштеген жери Бишкек шаары улуттук госпиталдын 2-чи нейрохирургия бөлүмү. Өзү айтып өттү, эртең менен түшкө чейин, түшкү 2-3-төргө чейин операция болуп калганда бошобойт экен. 2-лерден кийин кафедрасына барсаңыздар, ошол жерден сиздердин илдеттер боюнча консультация берип, карап берүүгө жардамын берет. Андан тышкары сөзсүз түрдө баратканда дарыгерге өзүңүздөрдүн ошо тартылган томографияга түшкөн сүрөттөрүңүздөрдү, буга чейин аныкталган диагноздарыңыздарды, буга чейин дарыгерлер берген кагаздардын баарын топтоп барсаңыздар, биздин дарыгерге, тактап айтканда Жеңиш Маликовичке аны көрүп, так аныктап сиздерге жардам берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Туура айтып атамбы? Туура айтып атасыз.
Себеби сиздер баягы кайрадан томографияга жөнөтпөй же буга чейин тарыхын билбей илдеттин оорунун пайда болушун дарылаш кыйын да. Ооба да. Аны деген билип туруп баарын ушул бир целенаправленно жөнөтпөсөң азы баары кымбат да. Ооба. Анализдер кымбат, томография кымбат. Баарын эле жөнөтө берсең, эбегейсиз акча кетирип коюшат. Керектүүсү бар, кереги жогу бар. Биз керектүүсүнө гана жөнөтөбүз. Негизи эле дагы бир эскерте кетсек болот теле көрүүчүлөргө, баягы колдон келсе, эгер илдет боюнча ооруканага жатыш керек болсо, орусча айтканда направление деп коет, сөз түрдө өзлөрүнүн поликлиниканы алып келсе, жеңилирээк да болот да, Ооба, жеңилирээк болот. Анан азыр страховка дегенден медстраховка деген бар. Сөзсүз түрдө төлөп медстрахование алып коюш керек. Болбосо бизге азыр мына күндүгө келишип жатып атпайбы? Күндө келип жатканда ошол страховкасын текшеребиз да. Текшергенде чыкпай калып атат. Кайра жөнөтөбүз барып, туруп келе калыңыз тез, если чыдай турган болсочу. Болбосо жөндөн жөн 14 000 сом төлөп калышат. Азыр медстрахованиядан ошо 1400-1500 ошону төлөсө эле 1400 болот ошол. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дарыгердин телефонун Жеңиш Маликович жана ошондой эле буга чейинки дарегин айтып өттүк. Азыр эфир бүткөндөн кийин УТРКнын биздин каналдын YouTube сайтыбызга бул программа кесилип салынат. Ошол жерден дагы бир жолу көрүп, телефондорду жана ошондой эле дарегин тактап алсаңыздар болот. Урматтуу Жеңиш Маликович, сүйлөшүлгөн бизге 40 мүнөттү акырындап соңуна келип баратат. Рахмат. Сиздин убактыңызды биз ар бир минутаңыз өзүңүз айтып аттыңыз, алтынга тетүү болуп атат. Алдыда дарыгерлер күтүп атат. Майрамыңыздарга карабай келип теле көрүүчүлөргө менин суроомо кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Кенен эркин микрофон берейин. Жалпы кыргызстандык, жалпы чет мамлекетте жашаган балким сиздердин курсташ, достор, дарыгерлерди куттуктап кетсеңиз, сиздин атыңыздан алдыда биз атайын бир музыкалык чыгарма ошол дарыгерлерге арнамакчыбыз. Рахмат. Рахмат. Биринчиден бүт жалпы кыргызстандык медицина кызматкерлерин кесимдик майрамы менен куттуктаймын. Бул жумуш оор, жоопкерчиликтүү жумуш, күнү түнү күч, билимди талап кылган жумуш. Бир эле врачтар эмес, бул кызматты ошол медайымдарсыз, кичүү медайымдарсыз бул жумушту аркалап бүтүрүш өтө кыйын. Ошондуктан бүт жалпы ушул медициналык кызматкерлерге врачтан баштап ушул санитар, дворник дегендерден бери ушул майрамыңыздар менен куттуктаймын. Өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр тынч болсун. Анан ушул биз жардам берип айыктырып аткан оорукчандарыбыз, элибиз ушул биздин жумушубузга ыраазы болгудай болсун, жоопкерчилик күчтүү болуп биздин. Анан кече жакында бизге жакшы подарок кылып президентибиз, министрибиз айлык маяналарыбызды көтөрүп берди. Айлык маяналарыбыз көтөрүлө берсин. Анан ишибизде ушу ийгилик болуп, өкмөт менен элибиз бизди колдоп, кээ бир учурларда азыр медицина кызматкерлерин сабап кеткен учурлар болуп атпайбы? Ошондой учурлардан сырткары болуп, ушу иштеп жүрө берейлик. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Элибизге тынчтык, ынтымак, ден соолук каалайбыз. Ушул дагы бир жолу айтам, ушу Миталий Иванович айткандай, ушу ишсиз калсак жакшы болот эле, элибиз оорубайчы. Эми, к сожалению, адамзат экен, ооруйт экен. Жумуш ошондой. Рахмат, Жеңиш Маликович. Айтканыңыздарга толугу менен кошулуп кетмекчимин. Сиздерге дагы сиздин ушул жетектеген нейрохирургия адистигинде тарбияланып жаткан
студенттерге дагы сиз иштеген ушул нейрохирургия тармагындагы ошо бөлүмдөгү адистерге баардыгына жалпы биздин телеканалдын атынан дагы кесиптик майрам менен чын элибизден куттуктап кетмекчибиз. Эргүү каалайбыз сиздерге жана көп эс алууну каалайбыз жана ошондой эле ден соолукту каалайбыз. Рахмат. Анда ушу жалпы бизди көрүп аткан нейрохирургия тармагында иштеген адистер үчүн биздин телеканалдын атынан жана ушу Жеңиш Маликовичтин каалоосунун атынан атайын кесиптик